күн системасында жашоого ылайыктуу планеталар жок деп ойлойбуз. Бирок мүмкүн биз аларды туура эмес издеп жаткандарбыз. Ааламда бизден бөлөк акылдуу жашоо бар болсо, эмнеге алар биз менен байланышпайт? Же биз алар үчүн жеткиликтүү эмеспизби? Космостун түпкүрүндө жайгашкан бул гигант планета эмне үчүн илимпоздор үчүн дагы эле чоң табышмак? Анын шакектери кайдан пайда болгон? Эмне үчүн алар ушунчалык жаркырайт? Эмне үчүн алты бурчтуу бороон жылдар бою өзгөрбөй, туруктуу бойдон калууда? Ал эми анын айлары? Балким ал жакта жашоо жашырынып жаткандыр. Көптөгөн байкоочулар Сатурнду күн системасындагы эң кооз объект деп эсептешет. Жана мунун баары бул ачык сары планетада экватордук тегиздикте кең, жаркыраган шакекчелер менен курчалгандыктан бөлөк эч бир планетада мындай нерсе жок. Сатурнду биринчи болуп астроном Галилео Галилей телескоп аркылуу 1610-жылы ачкан. Сатурндун температурасы 170 градус төмөн деп табылды. Сатурндун аянты 42,72 миллиард чарчы чакырымды түзөт. Анын жашы болжол менен 4503 миллиард жыл. Жерде бир жылда 365 күн болсо, ал эми ал жакта бир жылда 10.759 күн болот. Жерден болжол менен 1,4 миллиард чакырым алыстыкта жайгашкан. Сатурндагы тартылуу ылдамдыгы секундасына 10,144 кадам. Сатурн күндү секундасына 9,164 чакырым орточо ылдамдык менен 29,5 жылда толук бир айланып чыгат. Өз огунун айланасында айлануусу анын экваторунда 10 саат 14 мүнөткө, жана экватордон алысыраак орто кеңдигинде 10 саат 39 мүнөткө барабар. Сатурндун экваторунун радиусу 60.240 чакырым болуп, ал эми анын көлөмү Жердин көлөмүнөн 770 эсе чоң. Ал эми анын массасы 5.007.872 тонна. Жердикине салыштырганда 95 эсе чоң. Сатурндун орточо радиусу 58.232 чакырым. Башкача айтканда, болжол менен 9 Жердин радиусуна барабар. Сатурндун атмосферасынын эки негизги компоненти сутек болжол менен 96%, жана гелий болжол менен 3%. Сатурндун атмосферасынын тереңинде басым жана температура жогорулап, сутек суюк абалга айланат. Бирок бул өтүү акырындык менен жүрөт. 30.000 чакырым тереңдикте сутек металл болуп, ал жердеги басым 3 миллион атмосферага жетет. Сатурндун орточо тыгыздыгы өтө аз болгондуктан ал жеңил газдардан турат. Спектрдик анализдин жыйынтыгы боюнча планетанын атмосферанын курамында сутек, метан, ацетилен, этан болуп, анын 99% сутек менен гелийден турары аныкталган. Сатурндун айлары. Бүгүнкү күндө планетанын 146 спутниги белгилүү болду. Энцелад Сатурндун эң кызыктуу айларынын бири. Анын бетин калың муз каптаган, бирок анын астында суюк океан бар. 2005 жылы Кассини аппараты Энцеладтан суу боосунун атылып жатканын байкаган. Бул сууда органикалык молекулалар табылган. Башкача айтканда, бул ай жашоого мүмкүндүк болгон эң негизги элементтерди камтышы мүмкүн.
Окумуштуулар Сатурндун жандоочусу Энцеладда биринчи жолу фосфорду табышты. Ансыз жашоонун келип чыгышы мүмкүн эмес болчу. Команда НАСАнын Кассини зондунун жардамы менен берилген маалыматтарды анализдеген. Изилдөө көрсөткөндөй, фосфор гейзерлерде көп санда кездешет. Энцелад толугу менен муз менен капталган. Титан Сатурндун дагы бир таң калыштуу айы. Бул күн системасындагы атмосферасы жердикине окшош болгон бирден бир спутник. Бирок жерден айырмаланып, бул жерде суу эмес, метан жана этан дарыялары агып турат. Айрым теорияларга ылайык, бул чөйрөдө дагы башкача формадагы жашоо болушу мүмкүн. Сатурндун дагы бир жандоочуларынын бири Рея спутнигинин да шакекчелери болушу мүмкүн деген маалыматтар бар. Кээде Сатурндун атмосферасында туруктуу, өтө күчтүү бороондор пайда болот. Бороондор жана бороон чапкындар учурунда планетада күчтүү чагылгандын даражалары байкалат. Баарыбыз билген Юпитердин өзгөчө болгон бороондуу уюгун көргөнбүз. Ушул сыяктуу өтө коркунучтуу чоң бороондор бар. Таанышып алыңыз, бул Сатурндун алты бурчтуу бороону. Мындай алты бурчтуу бороон бир гана Сатурнда бар. Бул бороон 30 000 чакырымга чейин созулат. Жерди толугу менен жутуп ала турганда өтө чоң. Бул бороондуу уюк Сатурндун түндүк уюл аймагында жайгашкан. Уюлдун түздүү балдары атмосферанын тереңинде 100 чакырымга чейинки аралыкка чейин созулат. Инфракызыл чөйрөдө куюнду изилдеген учурда булут системасындагы гиганттык тешиктер болуп саналган жаркыраган аймактар байкалат. Алар атмосферага кеминде 75 чакырым тереңдикке чейин кирип кетет. 2012 жана 2017 жылдары алты бурчтук табигый түстөгү Кассини спутнигинин сүрөттөрү. Аба агымдары саат жебесине каршы болжол менен саатына 320 чакырым айлантат. Алты бурчтукту 10 саат 40 мүнөттө толугу менен айланып чыгат. Алты бурчтук формада болушу табигый нерсе эмес. Илимпоздор бул форма кайдан пайда болгонун так түшүндүрө алышпай келишет. Айрым маалыматтар боюнча бул атмосферадагы басым жана шамалдын уникалдуу айкалышынан улам жаралат. Бирок ушундай так геометриялык форманы эмне үчүн башка планеталарда көрө албайбыз? Айрым илимпоздор аны жасалма же табышмактуу табигый кубулуш болушу мүмкүн деп да божомолошот. Илимпоздор дагы эле эмне үчүн куюндун дээрлик үзгүлтүксүз алты бурчтуу форманы пайда кыларын түшүнө алышпай келишет. Оксфорд окуу жайынын илимпоздору лабораториялык шарттарда алты бурчтуктун көрүнүшүн окшоштура алышты. Бул түзүлүш кантип пайда болгонун билүү үчүн изилдөөчүлөр 30 литрлик бөтөлкө сууну айлануучу үстөлдүн үстүнө куюшту. Ал Сатурндун атмосферасын жана анын нормалдуу айлануусун окшоштурган. Ичине илимпоздор идиштен тезирээк айланган кичинекей шакекчелерди коюшту. Бул эксперимент жашыл боектун жардамы менен визуализацияланган миниатюралык куюндарды жана учактарды жаратты. Шакек канчалык тез айланган сайын куюндар ошончолук чоңоюп, жакын жердеги агым тегерек формасынан четтеп кеткен. Ушундай жол менен эксперименттин авторлору ар кандай сүйрүү фигураларды, үч бурчтуктарды, квадраттарды жана албетте керектүү болгон алты бурчтуктарды алууга жетишти.
баарыбызды суктандырган өзгөчө кооз Сатурндун шакекчелери. Шакектердин диаметри 250 000 чакырым. Ал эми калыңдыгы 1 чакырымдан ашпайт. Окумуштуулар шарттуу түрдө Сатурндун шакек системасын 3 негизги шакекчеге жана 4-чү ичке шакекке бөлүшөт. Ал эми чындыгында шакекчелер боштуктар менен алмашып турган миңдеген шакектерден пайда болот. Шакек системасы негизинен муз бөлүкчөлөрүнүн болжол менен 93% арасында өтө чоң тоолор да кездешет. Ал эми 7% көмүртектен, азыраак өлчөмдөгү оор элементтерден жана чаңдардан турат. Сатурндун шакекчелерин түзгөн бөлүкчөлөрдүн өлчөмү 1 сантиметрден 10 кадамга чейин жетет. Шакектер эклиптика тегиздигине болжол менен 28 градус буручта жайгашкан. Ошондуктан Жерден планеталардын салыштырмалуу абалына жараша алар ар кандай көрүнөт. Шакекче түрүндө да, четинен да. Планетанын шакектеринде жана спутниктеринде бөлүкчөлөрдүн кыймылында ыраттуулук бар. Алардын айрымдары койчу айлар деп аталып, шакекчелерди өз ордунда кармоодо рол ойношот. 2010 жылы Кассини зондунун маалыматтары Сатурндун шакекчелери солкулдап турганын көрсөткөн. Термелүүлөр Мимас тарабынан киргизилген туруктуу бузулуулардан жана шакекчеде учкан бөлүкчөлөрдүн өз ара аракеттешүүсүнөн келип чыккан стихиялык бузулуулардан турат. Сатурндун шакекчелеринин келип чыгышы азырынча толук ачыктала элек. 1849 жылы Эдвард Рош тарабынан сунушталган бир теория боюнча шакекчелер союк спутниктин толкундуу күчтөрдүн таасири астында ыдырап кетишинен пайда болгон. Башка бөлөк бир пикир боюнча спутник кометанын же астероиддин соккусунан улам талкаланган деген божомолдор бар. Сатурн шакектери күн системасындагы эң кооз түзүлүштөрдүн бири. Бирок алардын жашы тууралуу көптөгөн талаш тартыштар бар. Окумуштуулар аларды миллиондогон жыл мурун пайда болгон деп эсептешкен. Бирок Кассини миссиясынын жаңы маалыматтары шакектердин жашы болгону 100-200 миллион жыл экенин көрсөттү. Бул эмнени билдирет? Балким Сатурндун шакектери динозаврлар Жерди аралап жүргөндө гана пайда болгонбу? Баса, айтмакчы, сиз үчүн дагы бир кызык маалымат. Сатурндун эң жакын кошунасы болгон Алп Юпитердин да өтө жөнөкөй жана байкалбаган шакекчелери бар. Шакектер болжол менен 300 миллион жылдан кийин толугу менен жоголуп кетиши мүмкүн. Башкача айтканда, биз Сатурндун шакектүү көрүнүшүн көрө алган эң акыркы коом болушубуз да мүмкүн. Келиңиз, биздин Жер планетасы менен Сатурндун шакекчелерин салыштырып көрөбүз. Сиз азыр көрүп жатып, сиздин оюңузга ал жакта жашоо барбы деген сыяктуу суроолор келиши мүмкүн. Келиңиз бул боюнча карап көрөлү. Гигант планеталарда Юпитер менен Сатурнда өтө жогорку басым, жогорку температура жана радиациянын олуттуу деңгээли адамга 1 секундка дагы жашоого мүмкүндүк бербейт. Алар жашоого ылайыктуу эмес. Ал жерде өтө күчтүү тартуу күчү бар. Ал бардык организмди тортой кылып майдалап салат. Бирок алардын Жерге жакын Ай сыяктуу көптөгөн майда спутниктери бар. Окумуштуулар эң чоң үмүттөрүн Юпитердин айлары
Европа жана Ганимедке байлашат. Сатурн, Юпитер жөнүндө айтылгандардын баары башка газ гиганттары үчүн да туура. Сатурн да четте калбайт. Эгер сиз анын атмосферасына түшө турган болсоңуз, сизди укмуштуудай басым талкалап, өтө жогорку температурада езип таштайт. Орточо жашоо мөөнөтү 1 секундтан аз. Сатурн суутек, гелий жана башка элементтердин изинен турат. Планетанын ички бөлүгү металл, суутектин жука катмары менен курчалган таш жана муздан турган кичинекей өзөктөн турат. Ал газдардын сырткы калың катмары менен курчалган. Сатурндагы шамалдын ылдамдыгы саатына 1800 чакырымга жетиши мүмкүн. Бул Юпитерге караганда бир топ ылдам. Сиз Сатурндун бетине тура албайсыз. Анткени тура турган катуу бети жок. Эгер сиз Сатурнга конууга аракет кылсаңыз, андагы ысык жана басым ушунчалык жогору болгондуктан эң катаал суу астындагы кеме да жашай албай турган тереңдикке миңдеген чакырымга сүңгүп кирип кетесиз. Сатурн биз билген жашоону колдой албайт. Бирок Сатурндун кээ бир спутниктери жашоону колдой турган шарттарга ээ. Сатурнда сиздин өлүмүңүз өтө тез болот жана сиздин жашооңуз 1 секундтан азыраак. Бул планетада табылган температуралар, басымдар жана материалдар организмдердин ыңгайлашуусу үчүн өтө эле кооптуу жана туруксуз. Бул сурдуу планета илимпоздор үчүн дагы эле чоң табышмак бойдон калууда. Достор, ушинтип биздин чыгарылыш да соңуна келди. Эгерде сиз аягына чейин көргөн болсоңуз, анда жөнөкөй адам эмессиз. Сиз көп нерсени билүүнү каалаган, билимге кызыккан адамсыз. Бул чыгарылышка биздин көп мээнетибиз кетти. Андыктан эмгекти баалап, каналыбызды колдоп, катталып, бөлүшүп койгонуңузга терең ыраазычылык.